Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу радиочулар, Парламент радиосунда күндүн тартибинде программасы. Өзүңүздөр уккандай жогорку кеңеште ар кыл маселелер саатында каралып жаткан маселелерде дагы ушул паспорт жагдайына тиешелүү болгон суроолор көтөрүлдү. Ал эми буга чейин жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңеш регламенти боюнча комитет дагы жарандуулук, жалпы эле паспорт алып жүрүүчүлөрдүн укуктары кандай корголот деген маселе каралган болчу. Бул багытта маалымат алып берүү үчүн студияга чакырып жаткан мейманыбыз жогорку кеңеш депутаты Сулайманов Алтынбек Турдубаевич. Алтынбек Турдубаевич, студияга кош келдиңиз. Комитетте ушул жарандуулук алууда негизги талаптар кандай сакталыш керек жана ушул жарандуулук алууга келгендердин укуктары кандай корголот деген суроолорду көтөрүлүштү. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай болду? Рахмат, саламатсыздарбы? Комитетте биз былтыркы жылы мыйзам кабыл алганбыз. Ал мыйзамга каршы пикир келди президенттен бир топ негиздер менен. Ошонун алкагында сөз болду. Бул биздин этникалык кыргыздар, этникалык кыргыз биздин боордошторубуз Кыргызстанга келишип көп жылдан бери жашашат. 10 000 деген адамдар бар азыр. Бүгүнкү күнгө чейин паспорт ала албайт. Бул жерде мыйзамда көрсөтүлгөндөй алар ушу кыргыз экенин далилдей турган, тастыктай турган кагаздар менен келиш керек деген нормалар бар да, бир топ ошондой мүчөчүлүктөр бар. Эгерде башка өлкөдө туулган болсо, кошуна өлкөлөрүбүздө, Өзбекстанда, Тажикстанда алар өзбек, тажик деп жазылып калганда, ал бизге келсе кантип далилдейт. Ал жактан кагаз алса дагы ал биздин боордошторубузга өзбек деп берет. Же болбосо башка өлкөлөрдө, Туркияда, Пакистанда, Афганистанда, башка жактарда биздин боордошторубуз дагы бар да. Аларда улуттары жазылган эмес өлкөлөрдө бар. Улут эч кандай гражданин, бул ушул өлкөнүн гражданин деп эле жазылган. Ушуларды жеңилдетүү боюнча биз мыйзам кабыл алганбыз. Ошого каршы пикир келтирип, азыр жаңыдан мыйзамга биз киришип атабыз. Кандай болгондо дагы биздин боордоштор жеңил бат паспорт алганга бут тосулуп келатат да. Биздин тескерисинче бизден гражданствосын тапшырып башка жака кетиш өтө жеңил. Келип граждандык алуудан. Бул кандай деп түшүнсө болот? Бул бизден кете бергиле, бизге келбегиле деген маселе да. Ушунун фактысын айттыңыз, Россияга күнүнө 5 самолет учуп атат деп. Буга кантип биз жол бербей кое алабыз? Бул миграциянын күчөгөнү, кайсыл өлкөдө турмуш тиричилик оорлосо, татаалдашса, ошол өлкөнүн миграция күчөйт да. Биз ошондой өлкөлөрдүн катарындабыз. Жумушсуздук, анан бизде башка жакта бизге караганда жумуш, тиричилик кылыш жеңилирээк жактарды издеп кетип атышат. Ошол эң көп кеткен бизде Россияга. Россияга күндө 5 самолет күндө толуп учуп турат. Күндө кетип атат. Күндө Кудайдын жараткан күнү. Алардын көпчүлүгү барып жеңил ишке оролотуш үчүн, алар башка жеңил ал жакта жүрүш үчүн жарандык алып атышат көпчүлүгү. Орустар, Россия азыр дагы мындай норма киргизишти. СССРдин убагында төрөлгөн ошол жарандар 15 республиканын союз составындагылар жеңил граждандык алат да. Алар барып эле ошол документтерин тастыктайт. Эгер эски паспорт болсо көтөрө барат, автоматически гражданство алып атат. Башка өлкөлөрдө бизнес гражданство деп коет, бир определенный бир сумма. Туркияга 250 000 доллар менен кирсе гражданство алат да. Америкада, Европада көп өлкөлөрдө ушундай тажрыйбаларды көрүп, биз ушулардын баарын көрүп туруп, өзүбүздүн боордошторубуз үркүндө кеткен Кытайга канча биздин боордоштор, алар күнөөлүү эмес. Алар ошол кырдаалга жараша кетишкен. Жан сактайбыз деп.
алардын кебі келебиз деген бүгүн күн тартибинде турат. Алар кайсы күн болбосун да биз кетишибиз керек Кыргызстаныбызга деп. Көпчүлүгү бар эмес, эми калганы көнүп калгандары бала чака көпчүлүгү. Аларга биз жеңил беришибиз керек жарандыкты. Өзбекстандан канчасы келебиз деп, Тажикстандан, Афганистандан, Туркиядан ушундай көп да. Биз аларды келбегиле деген маанеде мыйзамдарды жол тоспой ошону жеңилдешкен. Эми эмне үчүн эле бүгүн эле көтөрүп калдым, Сулайманов бүгүн эле көрүп атабы деген дагы маселе болсун. Жок, мунун үстүнөн көп жылдан бери менден башкасы дагы депутаттар көп иштеп келатышат. Ошого дайым күч органдары, ККМ биздин күч органдары каршы боло беришет да. Анан дагы бир жагдай, биздин паспортту ушундай өзүбүздүн боордоштор ала албайт, а башка улуттар өтө жеңил алып алган фактылар да жок эмес да. Сатылып аткат деген фактылар ар жерден кармалып бүт жактан чыгып кетип атпайбы биздин паспорттарыбыз. $10,000, $20,000 алып алып ушундай фактылар дагы катталгандар толтура. Кайсы жылы бир умрага кетип атышкан Түркиядан канча бир нече паспорттор менен кармалышкан. Бүт жакта ушундайлар, ушуларды көрүп өзүбүздүн боордошторубузга келгенде эле ушундай буттосуудай эле байкалат да мага. Мисалы сиз айткандай үркүндө кетип калганына эч ким айыптуу эмес депчи. Ошол учурда канча муун алмашты. Мүмкүн алардын аттары ошол өздөрү туруктуу жашап калган жердин шартына ыңгайлашып да коюлуп калышы мүмкүн. Бирок кыргыз экенин далилдеш үчүн кандай бир мүмкүнчүлүктөр таба алышат? Аз биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Биз кандайдыр бир жолду табышыбыз керек. Кандай баары бир алар, например, биз кыргыз илгери өзүнүн эмесин бири-бирин аныкташ үчүн урусун, тегин, жет атасын бүт билишкен да. Баары кыргыз азыр бүгүн деле ал жакта деле билишет да. Ошондой бир жолдор менен далилдей туруп жазылбаган жашоонун элементтери менен дагы карайт окшойбуз деген мен ойго келип атам да. Себеп дегенде мыйзамга такасак, анда өмүр бою ушундай болуп жүрө беребиз окшойт да. Кезеңде ушул паспорттагы улутун көрсөткөн графанын салынышына сиз кандай позицияны кармандыңыз эле? Ал эми алынып салынган, анын ичинде бирок ичинде чипте бүт маалыматтар бар да. Ошонун сакталышынын негизинде макул болгонбуз да биз негизиндечи. Ал деген баарына эми Кыргызстанда жалпы биз өзүбүз деле ойлобошубуз керек, башка улуттар да бар. Ошол жеке баарына мындай бирдей мамиле болуш үчүн ушундай ойлорго келгенбиз негизи. Купуялуулук сакталса деп. Ошол жеке маалыматтардын коопсуздугу боюнча маселе көтөрдүңүздөрбү? Мисалы чипте сакталган дейбиз, бирок ар бир орган өзүнүн терезечеси аркылуу ошол нерсени көрө алат. Ал бир гана ошонун күч органдары көрө алат, керектүү маалыматтарды алыш үчүн. Кайсы бир шектүү адамдарга же болбосо кайсы бир иш козголсо, башка болсо, аны ким экенин аныкташ үчүн башка маалыматтарды бүт жактан күч органдары сырттан издешет, анан жазылган маалыматтарды алгандардын укугу бар. Мыйзамда так көрсөтүлгөн мөөнөт барбы? Мисалы башка мамлекеттин жарандуулугун алып алды, канча жылдан кийин келип кайра өзүнүн жарандуулугун кайтарып алса болот деген. Мындай норма жок. Рахмат, анда студияга келип бергениңиз үчүн, урматтуу радиочулар. Сиздер Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында жарандуулук алуу жагдайлары шартында түшүндүрмө алдыңыздар. Студияда мейманда Жогорку Кеңеш депутаты Алтынбек Сулайманов болду. Саламатта калыңыздар. Рахмат.